MLM бизнестин негиздери сабак 6 максат жазуу. Саламатсыздарбы? Сиздер менен бүгүн биз максат жазуу боюнча сүйлөшөбүз. Максат жазууга өзгөчө сабак катары мен бөлдүм бул убакытты. Неге дегенде, көпчүлүгү максатты айта берет дейт, бирок ошентсе дагы мен атайын бөлдүм. Ушул максат жазуу боюнча сиздер жакшы түшүнүп алышыңыздарды каалаймын. Максат, бирөөнүн максаты сиздерге максат болуп калбасын. Мисалы, мен өзүм үчүн бирөөнүн максатын максат кылып алыптым. Мисалы, машинаны. Самара Кеңешовдон Матиз машина алдым десе, мен да Матиз машина деп жазгам да. Бирок анын мага эч кандай кереги жок экен. Ошон үчүн мен ал машинаны алган жокмун. 1 жыл өткөндөн кийин гана алдым. Убагында машина ала турган акчам бар болсо да албай жүргөм. Зарылчылыгы болгондо алдым. Башка максат менде болгон. Бул эмне? Бул именно 2 баламды жанымда жүрүшүнү. Бирок мен аны жазбаптым. Мен жүрөгүмдө, оюмда 2 балам жанымда болушун каалаганмын. Бирөө Россияда, бирөө Кыргызстанда, мен да башка шаарда экөө менен бирге боло албай жүргөмүн. Мен үчүн эң дүйнөдөгү эң биринчи максат мен үчүн балдарымдын жанында жашоо. Бул мен үчүн эң максат десем болот, эң чоң максат десем болот. Кимдир бирөө жашап эле жүрөт, бирок кадырына жетпей жүрөт балдардын, а мен именно ошону каалап жүргөм. Кийинки максаттарым уже бул материалдык максаттар. Мен аларды директор болуп, айлыкка чыгуу, үйгө керектелүү чеймеректерди алуу, үй алуу, машинени эле кошуп койгон машина алуу деп саякаттарга барууну жазгам. Дубайды жаздым, Ысык көлдү жаздым. Даже ушундай бир Париж эмелерди жазганмын, бирок ага жете элекмин пока. Бирок жазган максаттарымдын көп аткарылды. 100 максат жазга дегени мен 100 мен неге жазам дедим. Бирок 10 категория боюнча билинбей деле жазып коет экенсиз. Ар бир категорияга 10дон. Сизге тапшырма. Ар бир категория боюнча 10 максат жазыңыз. Ой, аткарылганда аябай сүйүнөсүз го. Чындап аткарылат. Бул нерсени, максатты ишке ашыруу боюнча даже окумуштуулар дал изилдеп эч биле алышпады. Кантип, как это работает, кантип ушул кагазга түшкөн нерсе ишке ашырылат, кантип. Мен оюм боюнча кагазга жазганыбызда биздин башыбызга программа кирет. Мен түшүнүгүм боюнча. Себеп мен өзүм дайыма кичинемден билемин, дайыма мен бир нерсени жазсам ошол эсимде калат. Башкалар зрительный память дейт, слуховой память. Меники именно жазганымда, меники колум менен жазуу памятим күчтүү менен. Мен сөзсүз жазып жүрөм. Бир жаңы нерсе үйрөнгөндө, бир нерсе кылам дегенде, максат койгондо, план койгондо мен всегда жазамын. Просто мен кайсыл максаттар керек экенин билбей жүргөм. Мен өзүмдүн бирөөлөрдүн пландарын, бирөөлөрдүн максаттарын ишке ашырып жүргөн экенмин. Фабиликке келгенден баштап, ушул MLM бизнести баштап, MLM бизнести мен өзүмдүн максаттарымды, өзүмдөн сурап, өзүмдөн ичимден издеп чыгып, суруп чыгып, ошол максаттарымды, кыялдарымды табып жаза баштадым. Мен саякатты жакшы көрөм. Саякатты аябай жакшы көрөм. Мен адамдар менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Мен ийгиликтүү болгонду жакшы көрөм. Мен ушинтип сабактарды бергенди жакшы көрөм. Мен еще красивый жашаганды жакшы көрөм. Плюс сүйгөн адамдар менен жакын жашаганды жакшы көрөм. Айрыкча балдар менен. Сиздерге ошол максат жазууну эмнени айтып кетким келет? Максатты сиздер жазбай койсоңуз болот, бирок сиз бир күн болсо бир күн түшүнөсүз, жазылбаган максат ишке ашпайт. Ашы мүмкүн убакыт сааты билбейм качан болот. Постоянно ойлой бергенинизде максат сиздин мээңизди чарчатып коет, нервтетип каласыз, жоготосуз. Башыңызда жык нерсе толуп, кашасы чыгат. Сиз өзүңүздүн ойлоруңузду кагазга бете түшүрүңүз. Блокнот алыңыз, ручка алыңыз, жөнөкөй кагаз деле боло берет. Но эң негизгиси сиз канчалык серьезный каалайсыз максатты орундалышын, канчалык сиз ушул бизнести, канчалык сиз реалдуу, канчалык сиз көп бул жерге ийгиликке жетем десеңиз, анда сөзсүз жакшы блокнот сатып алыңыз. Сөзсүз тышкы көрүнүшкө да көңүл буруп коюңуз. Демек биз максат баштадык, жазабыз. Мен эмне алдым? Мисалы, мен 2020-жылдын сентябрь. Давайте сделаем так. Мен 2020-жылдын
17 октябрда 17 октябрь күнү Рубин директор статусун ачтым. Деп жазсам болот. И ушуну жазгандан кийин канча менин командамда бар? Командамда 5000 адам бар. 4 директор. Жана менин 21 күндүк кирешем 130 000. Конкреттүү жазсаңыздар болот. Мен, конечно, Рубинге жазганымдын себеби, потому что Золотойго, Серебряна мен уже жазып койдум, Серебро уже ачтым, Золотого жазганмын. Сиздер үчүн сыр болуп турсун. И октябрда мен уже Рубин ачам деген ишеничим бар. Кудай буйрса. 1 январга, Кудай кааласа, декабрдын аягында мен бриллиант статус ачам деген ишеничтемин. Вот ошол үчүн мен өзүмө жазып кеткенмин бардыгын. Бриллиант жазган, баарын жазып, Рубин жаза элекем, мен сиздер менен кошо Рубин жазып койдум. И действительно ошол сиздер жазганыңыздарда уже өзүңүздөрдүн ичиңиздерде кандайдыр бир күч пайда болот. Мен директор статусун ачтым деп жазганыңызда. Мындай алдап аткандай болосуз. Кызыктай болосуз. Ушуну жазган туура эмеспи деп кыжалат болосуз. Бирок туура жаза бериңиз. И жазгандан кийин өзүңүзчө сүйүп коесуз. Мен директор статусун ачтым деп. Мисалы сиздер азыр кайсыл айда көрүп атасыз бул роликти? Мүмкүн сиз 2021 жыл көрүп атасыз, может 2025 жыл көрүп атасыз, билбеймин. Бул кайсыл жыл көрүп атасыз, но мен бул видеону бүгүн жазып жатамын. Бүгүн жазып жаткан күнүм бүгүн 29 апрель 2020 жыл. И ушул видеону көргөндө сиз ушул күндөн баштап, көргөн күнүңүздөн баштап өзүңүзгө кайсыл убакытта сиз ченемдүү, өзүңүз канча убакытта сиз ийгиликке жете аласыз, ошол күндү жазыңыз. Конкретно жазыңыз. Кайсыл күнү, канча командаңыз адам бар, канча бизнес партнерыңыз бар, канча кирешеге чыктыңыз, кандай сиз статуска чыктыңыз, ошонун баардыгын күн кандай, даже элестеткенге чейин ушуну жазсаңыз болотчу. Эгер сиз машина алсаңыз, машинанын маркасы кандай, модели кандай, кайсы жылы чыккан, состояниясы, баардык нерсени жазсаңыз, автоматпы, ключ кандай ачылганда, баардыгын өзүңүз эске алыңыз. Үй алсаңыз канча комната, кайсыл шаардан, кайсыл көчөдөн, даже кайсыл домго чейин жазсаңыз болот. Даже кайсы квартираны алгыңыз келсе ошондо жазсаңыз вообще сонун болот. Ар биринсин жазасыз. Канча сом турат. Мен даже ошол 100 максат жазганымда, менин ичинде 10 максат именно категория бар, үйгө керектүүлүүчү буюмдар дегенде мен казан жазгам. 1,5 миңге. Бирок казанды мен 1200ге сатып алдым. Ошол баардыгын жазып чыктым, сковородкага чейин, даже утюжокко чейин, утюгка чейин, гладильная полностью жазып чыккам. Ар бир чайник, баардык нерсени жазып чыккам. Ошонун баардыгы сатып алынды. Сиздер да зерикпей 10 категория боюнча жазыңыздар. И ушул 10 категориядагы 10, ар бирде 10 максат болсо, 100 максаттын ичинен эң негизгисин табыңыз. Ошону алуу үчүн сиз кайсыл максатка жетсеңиз, калган баардык максатка орундалат. Мен ошондой директор статусуну жазганмын. И ошол директорское жеткеним үчүн мен көп нерсе жетиштим. И Дубайга барып келдим. И машина алдым. Балдар менен бирге болдум. Мамиле сонун болду. Үйдө керектер алдым, мебелдерди алдым, телефондорду алып бердим балдарыма. Баардык категориялар боюнча менде аткарылды. Азыр 1-2 категория крупный болгон үчүн үй алуу жана времянка салуу ошолор пока задержка болуп атат, но аларга акча топтоп жатамын, буйрса алар да орундалат. Баарыңыздарга мен ийгилик каалаймын. Ар бириңиздер максатыңыздар орундалсын. Орундалыш үчүн биринчи кадам таштаңыздар. Биринчи кадам ташташ үчүн карандаш же ручка алып, лучше ручка алып туруп, сиз өзүңүздүн ежедневниңизге же өзүңүздүн блокнотуңузга жазып коюңуз. Жазсаңыз, бул сиздин максатка койгон биринчи кадамыңыз. Саламатта калыңыздар.